1,5 жылдын ичинде IT'де иштеп үй алдым, машина алдым. Биринчи эле адал тамак деген максат болду. Бул жерде азыр 50-гө жакын кой бар. Мен IT'де өзү DevOps инженермин. Боз үйлөр болот, кыргызча каада салт үрп адаттарды үйрөнүшөт. Өнүккөн мамлекетте деле кризис болуп калат, иш токтоп калышы мүмкүн. Бир кой канча сом болот? Биздин жаныбызда үйлөр 2 миллион, 3 миллион долларлык үйлөр. Aviasales. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Достор, Чикагодагы мекендештерибиз кылган жумуштары боюнча бир атаандаштыкта турат десек жаңылышпайбыз. Бул жакшы сыпаттагы атаандаштык. Кайталы кыргыздар чогулган жерде бир кичинекей кара кыз бар. Ал кара кыз канчалаган мыкты эркектерди артка таштады деп тамашалашат. Тагыраагы дал ошол кичинекей кара кыздын жанында турабыз. Саламатсызбы, Гүлзина? Гүлзинанын үйүнө, тагыраак айтканда фермасына биз конокко келдик. Дал ушул кучакка толгон тиги жерге чейин Гүлзина апасы экөө ферма ачып иштетет экен. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Биздин агроферма жана эс алуу жайына кош келиңиздер. Жумушчуларыңыз көрүнбөйт го, Гүлзина? Жумушчулар жүрөт, айталы. Ооба, биз азыр жаңы баштаганыбызга байланыштуу. Биз апам экөөбүз бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибизге жардам берип, ошол бизнести баштадык. Айталы, канча гектар жер бул жер? Бул жерде 2 гектар жерибиз бар. Азыр 1 гектарыны эс алуу жай жана калган 1 гектарыны биз ферма кылабыз буюрса. Ошол жүрүңүздөр көрөйлү. Бул жер үй жашайт турган. Бул жак биздин өзүбүз жашаган үйүбүз. Мен бул жерде офисте, IT'де DevOps инженер болуп иштеймин. Бул ийгиликтердин баштардан алдым. 1,5 жыл алдым. Ошо IT тармагында окуп, IT'де DevOps инженер болуп иштеп баштадым. Бир убакытта 2 жумушта, 2 компанияда иштедим. Бирөөсү толук full time болсо, убактыңыз болбу, бош убактыңыз. Ооба, андан экинчиси контракт болуп 6 айга 1 жылга кылып созултуп контракт кылып алдым. Ошентип 2 жумушта катуу иштеп 1,5 жылдын ичинде мен үй алдым. 1,5 жылдын ичинде IT'де иштеп үй алдым, машина алдым. Ооба, өзү биринчи IT'ге чейин мен башка жумуштарда деле иштеп көргөнмүн. Үйдө бала карап, балдарымды карап үйдө отурган болчумун. Кийин карап көрсөм, мен көп нерседен артта калыптырмын. Мен ал мезгилде Instagram соц тармактарда болчумун. Бирок бир күн мен чечим чыгардым. Мен бардык соц тармактардан чыгып кетемин. Бардыгын өчүрөмүн дагы. Кийин IT'де окуп баштадым. Мага тоскоол болбош үчүн IT'де азыткылардын баары токтоп. Ооба, бардык соц тармактардан чыгып, өчүрүп салып, IT'де катуу 6 ай окудум. Андан кийин иштеп баштадым. Буюрса, ошонун үзүрүнү көрүп жатамын. 2 жумушта 1,5 жылдан ашып калды иштеп атамын. Жана мен үй алып жатканда бул мен ипотекага кредитке алдым бул үйдү. 480 миңдик үй. Мен бул үйдү алып жатканда кандай эмнеге мындай фермасы бар, жер чоң жери бар идея келди. Неге дегенде көргөнчө сүйлөшпөйлү. Достор, анча-мынча мырзаларга дагы сабак боло турган сонун бир мотивацияны мен азыр сиз менен сүйлөшкөн алгачкы мүнөттөрдө эле сезип баштадым. Себеби тиги жакта койлор көзүбүзгө көрүнүп атат, тооктор көрүнүп атат, биякта гараж көрүнүп атат. Кичинекей кыргыздын кара кызы Америкада кичинекей Кыргызстан мекенди бул жерге жайгаштырган экен. Тандырды көрүп атабыз. Ошолордун баарынан да абай салып карайлы. Ооба, азыр тааныштырайын. Биринчи мен бул идеяга келгендин биринчи себеби бул мен балдарым болду. Мен өзгөчө бала, өзү 3 баланын энеси болгондон мен биринчи балдарымдын келечегин ойлодум. Мен азыр IT'де аябай жакшы иштеп жатканым менен, азыр кризис же болбосом бул бирөөнүн жумушу. Мен эгер бул жерде жакшы иштебей калсам, ооруп
калсам жумуш Гарантия жок. ооба гарантия жок. Мени башка бирөө менен алмаштырып коюшу мүмкүн. Арзаныраак иштеген бирөө менен алмаштырып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен акырындап ал IT'деги иштеген жумушумдагы жардам берди, бирок мен традиционный мындай бизнес жагынан дагы изденип баштадым. Менин тааныштарым баары үйлөрдү алышты, 300 миңдик, 400 миңдик, 500 миңдик үйлөрдү алышты. Бирок алар баары мисалы үчүн өздөрүнүн айлыктарыны карап гана ошол айлыктан гана төлөшү мүмкүн. Анан мен ойлодум, мен өзүм жалгыз болсом, эртең ал ишим жок болуп калса мен кантип төлөймүн деп. Анан карап жатканда ошол эле акчада 480 миңге карасам жери бар үйлөр чыгып калды. Мен мурун ойлочумун бул кымбат деп. Бирок карап көрдүм. Мен жок дегенде кичине ферма кылып алсам деле, жок дегенде кичине үй өзүнө өзү төлөйт. Анан мен өзүм ишимди кыла берем деп. Достор, бул жерде баары Кыргызстандагыдай Америкада көп узак убакыт жүрүп, мекенин сагынгандар үчүн Гүлзина апасы Ташырбү апа экөө биргеликте дал ушул фермада кой союп, анын ич агарын артышып келген кыргыздарды коноктошот. Келиңиз, иче карынга суу жүгүртөлү, мен жардам берип жатам. Апа, сиздин Америкага сапар кандайча башталып калды? Буга чейин Европада жүргөнсүз, Ооба. Миграцияда. Мен мурда дагы 2003-тагы Акселстин партнерство образования программасы менен келип кеткенмин. Ошондо ошол Американы көрүп, максат кылып, ошо балдарым дагы ушундай жерлерге келип, иштеп окуса экен деген ниет болгон. Насип кылып кызым келип калды. Азыр эми ошол кызымга жардам катары өзүм дагы келип отурамын да. Эмне пландарды коюп атасыздар? Азыр эми ушинтип биринчи эле адал тамак деген максат болду. Себеби ар бир адам өзүнүн биринчи эле ден соолугуна караш керек болуп атат. Ошондуктан биз бул жерде таза келип өздөрү адал кылып, эми мусулман болгондуктан ошол адал кылып союп, ушул койду балла чакасы менен жеп, ден соолугу таза болсо деген ниет болду. Анан үй бүлө ынтымакта болуп, ошол келип союшуп эле, анан ушул дагы бир идея пайда болду. Келип эле союп эле кетип калбастан, келип отуруп, мындай жакшынакай жаратылышты көрүп, бири менен бири баарлашып, ынтымактуулук дагы ашып, анан көңүлдөр дагы көтөрүлүп кетсе деген ой болду да. Кызыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мындай нерсени ачып, ушу эркек кылбаган нерсени кылууга бир эрк керек го дейм, күч керек. Анан сиздей апанын тарбиясы керек. Ооба. Келгенден кийин үйдө бала карап отурду. Андан кийин бизде дагы мусулманчылыкта дагы бар, эне милимдүү болуш керек да. Өзү Москвадан окуп келди, бирок бул жерде бала карап отуруп калды. Ошондо неме кылдык? Эми окусаң деген неме кылганда азыр эң эле заманбап IT не тандап алды да, ошону окуп туруп, үйдө отурат, бала чакасын тарбиялайт, жакшы айлык табат. Ошону менен эле бирге ошол тапкан айлыгыга үй жай алып, дагында балдарынын келечегин ойлоп, ушул үй жайды алганда анан өзү ушундай максат коюптур, бир эле үй эле алып калбайын. Может, жер менен алып дагы азыр эми балдарга дагы инвестиция салыш керек, өзү дагы бир эле жумушту карап калбаш керек да. Негизи баягы мисалы мен биринчи ойлорумду апам менен бөлүшөм, апам менен телефон менен узакка сүйлөшөм. Сиздин кызыңыз кандай ойлору менен бөлүштү эле, кандай сунуштарын айтты, алгачкы баягы бул бизнеске чейин сөз, ниет болгондо? Ооба. Ошол ар бир үйдө айтып атты, ушундай үй бар экен, кандай кылсам, жөн эле үй алып, мен айтты, жакшы ишим жакшы, айлыгым жакшы,
деген ойлору болду. Андан кийин ушундай ферманы ачканга шарттар бар экен деди. Анан ойлонуп туруп, мен дагы өзүмдүн кеңешимди бердим, экөөбүз кеңештик. Эми ошол эле үйдү ошо бир эле сенада алып албастан, ошо жери менен алып туруп, дагы бир бизнес деле ачсаң, себеби иш дайым эле тура бербейт да. Азыр эми запаста план менен иш кылыш керек. Азыр өнүккөн мамлекетте деле кризис болуп калат, иш токтоп калышы мүмкүн, же болсо ошол компания тандашы мүмкүн жакшы специалисттерди. Коркуу сезимдери болдубу? Мынчалык бучакка батпаган жерде алып иштетебиз дегенде, сен өзүң кичинекей кызсың, кызым деген бир кандай коркуу сезимдер болду? Риск. Бул жерде эч кандай коркуу сезими жок, себеби Гүлзина кичинесинен эле ушундай рисковать этип иш кылат, өзү план менен иш кылат. Ошого мен эч кандай коркуу болгон жок. Бул кыздын колунан келет, сөзсүз деп ишендим. Негизи кандай риск бар эле апа? Риск бул жерде дагы деле ошол акча маселеси, кризис болуп, ишим болуп калабы, болбой калабы деген ошол жагын ойлоду да. Эми бул ишимде кийин үйдү бардык эле ойлойт, акчага сатып алат депчи. Бул жерде Америкада кредит менен алышат, үйдү, башка жакты, машиналарды акырын менен төлөй беришет да, ушундай жетишкендикте. Анан бирок все равно запаста акча болуш керек да. Анан өзүнүн айлыгы өзү токтоп калышы мүмкүн, же кризиске байланыштуу ал компаниядан чыгып кетиши мүмкүн. Ошого биз айттык, эми ушунча жер алгандан кийин бул жерде кандайдыр бир бизнес болуш керек. Запасной акча, финансы дайым запаста турбаса, бөтөн жер, бөтөн элде турушат. Ошого жаштарга дагы неме кыларым, биринчи билимдүү болуш керек. Себеби билим менен көп нерсеге жетсе болот да. Бул жерде мырзалардын колу керек боло турган жер экен да, айталы малга чөп салыш керек. Аларды ким кылат? Эми малга чөп салыш ал өзүбүз эле, ошо Гүлзина бир жагынан жакшы болду. Себеби дайым эле компьютерде отуруп, ошол малга чөп салганда дагы өзүнчө эс алганын сезе алды да. Кайта кандайдыр бир жакшы неме пайда болгон, ден соолугуга дагы пайда болду бул. Өзү аракет кылып, кичинесинен деле иштемчил кыз эле. Азыр деле ошо аракет кылып атабыз. Анан дагы бир жакшы жери, бул жерде кыргыз балдар, кыздар көп экен. Анан угушуп эле келип жардам беришип атат. Анан дагы бир жери, бул жерде биз бизнес эле ачып калбастан ошол жаштарды иш менен камсыз кылганга дагы план болуп атат да. Себеби азыр мисалы үчүн кой союп берсе, анда подработка деп бир аз акча беришет, ошону менен ошол өзүнүн эле айлыгын карабастан бул жерден дагы мындай акча тапканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Мен 2 кыз, 1 уулум. Менин күнүм эртең менен 6-да башталат. Эртең менен туруп, койлорго жем алып келемин. Салып, сууларыны карап. Бул жерде азыр 50-гө жакын кой бар. Мына жем алып келип салып. Жем сууларыны карап, андан кийин сыртка чыгарып чөпкө, жашыл чөпкө оттоп турабыз. Кышында чөп кандай болот? Кышында биз азыр камдап жатабыз. Бул жакта калган жердеги чөптөрдү ооруп, даярдап, кургатып камдап коебуз. Жана жетпегендерине биз сатып алсак, дүкөндөрдөн сатып алсак дагы болот. Бир кой канча сом болот? Мисалы мен кой алайын деп келдим, тандап атам. Паундты отпайсызбы? Бир орточо борук деп коебуз. Бул жерде паунд болгон үчүн 80 паундтан 200 паундга чейинки койлор. Алар 320дан башталат. 700-800гө чейин болот. Мунун Америкада койлорду айтып берсеңиз, породасы эмне? Метис койго эле окшошуп атат го булар, Ооба, метис кой, анан меринос деп айтат. Мен породаларын жакшы түшүнө элекмин. Туут маалы болсочу?
болобу же дароо алып сата бермейби? Жок, бул жерде азыр мен өз башка жумушум болгондуктан анан мен бир барганда 30-40 кой алып келемин. Ал мен 3 жума 4 жумада барып алып келемин. Буйруса жакында ар жумада барып жаңы койлорду 10-15 ошо өткөн кардарларга жараша алып келип, бул жерде кармабайт экенсиз да, узак. Бул жерде кармабайбыз. Көп болсо 1 жума турат. Бул жер 2 гектар дедиң, тетиги жерде чөптөр чабылбай турат. Ошол жерге кулпунай тигесизби? Ооба, бул биз азыр жарымын эле тостук. Бул жер эс алуу жайы болот. Калган жарымы бул ошондо кулпунай, фермага, уй, жылкы кармайбыз, самал, ат, бесап, ошолорду пландаштырып атабыз. Бирок быйыл кыш келишине аз калган үчүн ага чоң сарай салыш керек. Ага каражат жетпегендиктен биз быйылкы эмес, кийинки жылга калтырдык. Жана бул жакта планда биз теплица кылып, кулпунай, малина, ошого окшош өсүмдүктөрдү, мөмө жемиштерди өстүрөбүз. Анан балдар келсе, бул жер баары бул эс алуу этнокомплекске окшош болот. Этнолагерь, этнокомплекс. Бул жерде эс алгандар келип бизден кой алып, союп, отуруп пикниктерди уюштурушуп, балдар аянтчасында балдар ойнойт, жана боз үйлөр болот, кыргызча каада салт үрп адаттарды үйрөнүшөт. Жана бул жака келип кулпунай терип, өз колдору менен кулпунайларды терип, жеп, айылдагыдай өздөрүнү сезип, Кыргызстандагыдай бул жакта аттар жана понилерди алайлы деп атабыз. Анан уйдун сүтүнөн айран, жарма, каймак, ошолорду куруттарды жеп, ошо Кыргызстандагыдай өздөрүнү сезип, эс алып кетишет. Достор, бул жерде койлор экен, тети жакта тооктор, анан бөдөнөлөр экен, бөдөнөлөргө баралы. Бул жакта бизде бөдөнөлөр 100дөн ашык бөдөнөлөр турат. Бул жерде жем жешип, жумурткалары, жумурткалар сатылат. Как өткөзөсүздөр? Биз магазиндерге, жана кафе, ресторандарга, жана адамдар келген конокторубуздан алып кетишет. Лицензия керекпи ресторандарга алып барыш үчүн бөдөнө? Ооба, аларга лицензия керек болот. Азыр мен ошо компания ачканмын. Агрокультуралык компания. Ошол бул биз бүт нерсени, жаныбарларды кармаганга уруксат бар. Отто сабын чыгарып алышыбыз керекпи? Бир канча убакыт бул? Ооба, ошол отто жаккандан кийин мына тандыр карарат биринчи, анан агарат. Агарып баштапты. Ооба, толук агаргандан кийин күчү жетпесе керек. отту токтотобуз.
Достор, биз Гүлзинанын иш ордундабыз. Кайсы бир убакта кыргыздын айымдары да ушундай столдо отуруп алып, машинка кийим тиге турган болсо, бүгүн IT технологиясында сиз кандайча келип калдыңыз ITге? Мен ITге азыркы учурда дайым акыркы технологиялар менен өзүбүздү жаңыртып турушубуз керек. Азыр IT технологиялары өнүгүп жаткан үчүн биздин бул келечегибиз. Окуу баштаган себеби көбүнчө бул онлайн болгон үчүн мен үйдө отуруп иштей аламын. Жана балдарымды тарбиялай алам бир убакытта. Экинчиси бул айлыктары жакшы, башка иштерге салыштырмалуу. Гүлзина, эмне үчүн ITде азыр көп айымдар иштейт, мырзалар иштейт, алардын баардыгы эле ушу 500 миңге чукул акчага үй сатып ала алышпайт, же сатып алып жатышабы? Сатып алгандар деле бар. Бирок ITде иштегендин эң негизгиси, жакшысы биз 6 айдан кийин мамлекетке налогту жакшы төлөйбүз. Мен мисалы үчүн 35% ар бир алган айлыгымдан 35%ин мен налог төлөймүн. Ошон үчүн мамлекет бизге ишенип 6 айдан кийин биз 500 миң, 600 миңге чейин, 1 миллионго чейин үйлөрдү кредитке алсак болот. Сиздин ITдеги ишиңиз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Мен ITде өзү DevOps инженермин. DevOps жана Site Reliability Engineer деп коет. Бул тандап алгандын себеби көбүнчө автомациялар боюнча automation деп коет. Жана мен көп мындай эме кылганда айлыктары жакшы DevOps'тардын, жана көбүнчө толук түрдө full time иштер аябай көп. DevOps эмне кылат? DevOps менен жөнөкөй ментор дейсизби же тестер дейсизби? Айырмачылыктары эмне? DevOps бул мындай өзүбүздүн тилде түшүндүргөндө, DevOps'тар бул поварлар. Биз бир нерсени даярдап чыгарабыз. Тестерлер булар официанттар, даяр нерсени тест кылып, текшерип көрүп жеткиришет акыркы колдонуучуларга. Сиз ошондо эмне компанияда эмне жаратасыз? Жаратуучу экенсиз да, башкаруучу, жаратуучу. Мен азыркы мезгилде 2 жумушта болгон үчүн, биринчиси консалтинг деп коет. Консалтинг компанияда иштейм, бирок алар өзүнө ишке алып, бирок алар башка клиенттерге бизди жумушка сатат деп койсок болот. Биз башка бирөөгө биздин үстүбүздөн алар акча жеп, бизге 100 миң акча берсе, алар клиенттерге бизден 150 миң, клиенттерден 150 миң алып, биз клиенттердин ишин аткарабыз. Мисалы, эмне аткарсаңыздар, сайт курасыздарбы, же болбосо жанагы тиркемелерди курасыздарбы, эмнелерди жасап чыгасыздар? Ошол application деп коет, applicationдерди инфраструктураны биз өзүбүз куруп чыгабыз. Мисалы үчүн Google деп киребиз, google.com. Ошонун артында эмне болуп атканын, кантип бизге көзүбүзгө көрүнүп атканын биз билбейбиз, жөн адам болгондо. Биз ошонун артында backend деп коет, артында ошол вебсайттын иштеп турушу үчүн биз ойлоп, биз иштеп чыгабыз да. Алардын үзгүлтүксүз иштеп туруш үчүн мен Site Reliability Engineer дагы болуп иштеген үчүн мен монитор дагы кыламын. Кечке карап отурамын, кайсы серверлер деп коет же немелер бузулуп калса, оперативный памяттер толуп калат көбүнчө. Ошондо бизге мындай коңгуроо аларымдар келет. Биз барып кайсы серверлер, аларды биз машинка деп коебуз, машина. Ошолор бузулганын текшерип көрүп, монитордо немеден барып ашыкча керексиз нерселерди өчүрөбүз. Достор, бир 10-15 мүнөт аралыгы биздин самсылар даяр. Апа, бияка саласызбы? Ооба. Кичине сулап коюш керек да? Ооба. Караңыздар, накта кыргыз тандыр самсысы. Апа, бул тандыр жөнүндө айтып берсеңиз. Самсылар бул тандырды балдар жасайт экен, уста балдарга жасаттык. Ошол анан Көчмө кылып, Ооба, көчмө кылып. Себеби каалаган жериңе жылдырып, ошол жерде жапсаң болот да. Канча убакытта даяр болот? Биринчи отту табына келтирип алыш керекпи? Ооба.
биринчи оту табына келтирет, ошондо биринчи тандырдын ичи карарат, андан кийин агарат. Ошол агаргандан кийин бир аз отту басаңдатып, ошондан түшүп кетпей турган убакыттан баштап жапса болот да. Ысыгандыктан бул түшпөйт жерге. Ооба. Достор, бизде бардыгы даяр. Келгиле, анда дастарконго биргеликте самсы жейле. Эгерде сиз өзүңүздүн туулуп өскөн айылыңызды сагынган болсоңуз, Гүлзинанын агрофермасына келип, апанын самсынан жеп кетсеңиздер Кош болот. келиңиздер. Мен карап көрдүм, азыр көп ресторандар, кафелер ачылып атат. Карап көрсөм, эч кимисинде ферма жок экен. Анан мен дагы башка бизнес ача турган болсом, мен конкуренттерим көп болот. Ферма боюнча мен конкурент азыраак азыркы убакытта. Анан өзүбүз үчүн дагы, мисалы үчүн менин даяр тамагым бар, эт бар, жумурткалар бар. Эгер иш болбой калса деле, мен ошолор менен кайсы бир убакытка чейин жашай аламын. Канча убакыт бул идея акылыңызда жашады, анан ишке ашты? Мен биринчи өзү көп жыл алдың, 5-6 жыл алдың үй карап жүргөндө мен бул Барингтон деле карай берчүмүн да. Бул өзү миллионерлердин эмеси, району. Бул жерде биздин жаныбызда үйлөр 2 миллион, 3 миллион долларлык үйлөр. Бирок мен караганда ошол үйлөрдү, ушул районду карайт элем. Башка райондордон үйлөрдү жактырбайт элем да. Анан карап жүргөндө ушул чыгып калды. Мен сразу эле ошол мен ала турган жер экен деп ошону аракет кылдым. Бул бизнеске чейин эмне жумуш кылгансыз? Мен Америкага келгениме 9 жыл болду. Башында мен үй бүлөдө бала карап жүргөнмүн, анан магазинде сатуучу болуп иштедим, садикте окутуучу болуп иштедим. Андан кийин 5 жыл үйдө отуруп калдым балдар менен. Кийин чындыгында бул аял киши үчүн аябай кыйын экен. Аял кишиде аз да болсо өзүнүн тапкан акчасы болуш керек экен да. Бирөөдөн көз каранды болгон аябай жаман экен. Неге дегенде мен 17 жашымдан иштеп жүргөнмүн. Акча кармап, үйдө отурганда мен аябай өзүмдү жаман сезип чүнчүп, анан балам дагы аутист деп ошол ата өзгөчө бала деп диагноз коюлгандан кийин алга лечение кылганга, өзүнүн ABA терапия деп логопедтерге аябай чоң акча кетет, жана страховка, кымбат страховкаларды алыш керек. Аны мамлекет төлөбөйт. Ошон үчүн карасам IT'де ошол страховкалары жабат экен. Ошондо окуп баштадым. Окуп баштап түнү күнү окуп 6 айда маркетке чыгып, иш таап, иштеп кеттим. Өзүңүз ушундай болот деп ойлодуңуз беле? Кандай элестеттиңиз эле? 5 жыл үйдө отурсаңыз, анан 6 ай 1,5 жылда ушунча нерсени курууга болот деп өзүңүзгө ишендиңиз беле ошондо? Ооба, мен ишенгенмин. Мен башында эле IT'де окуп жүргөнүмдө мен биринчи айлыгыма $20,000 Rolex саат алып аламын деп ойлойт элем, мечтайт этет элем да. Ошону план коюп алып баштаганмын. Бирок бүткөндөн кийин мен үйгө акча чогултуп баштадым. Роликте эмне кылам, үй алайын. Ооба, мен аны эмне кыламын? Үй алайын. Ошол эмне кылып. Жакындарыңыз кандай кабыл алды? Айттыңыз, кимге айттыңыз биринчи? Ким менен ой бөлүштүңүз? Биринчи ой ошо апам, атам, бир туугандарым менен бөлүштүм. Жакшы кабыл алышты. Апам поддержка кылып, жакшы колунан келет деп. Негизи ушу кой сурагандар көппү? Кой соёлу келип ушул жерге отуралы деген кыргыздар, мекендештер, анан бир гана мекендештер үчүн эмес да, бул бардык америкалыктар үчүн, Ооба, бул Agro Family International деп ачылды. Бул бүт дүйнө жүзү интернационалный үй бүлөлөр үчүн жер. Мен кыргыз каада салт үрп адаттарыны башка мамлекеттерге, башка элдерге дагы тааныткым келди. Азыр биздин
үйүбүз жолдун жанында жайгашкан үчүн бизге ар кайсы улуттагы адамдар келип азыр эле кызыгышып кирип биздин фермабызды көрүп кетишет. Буюрса жакында боз үйлөр келет. Боз үйлөр келсе көп американецтер дагы таанышат экен. Юрта дешип. Азыр мен ишимдегилер дагы кызыгып келип кетебиз деп отурушат, күтүшүп ошо боз үйдү. Боз үйдү Кыргызстандан заказ бердик. Ооба, боз үйдү Кыргызстандан заказ бердик. 5 жыл декретте отуруп турсуз, азыр иште экенсиз. Ушу бизди көрүп аткан көпчүлүк кыргыздын кыздары болсо, балдар менен үйдө отурган болсо, кандай кеңештериңизди бересиз? Биринчиден туура балдарды караш керек, тарбия бериш керек. Бирок аял үй бүлө үчүн эле өзүнү таштап койгон болбойт. Өзүн балдарды деле караш керек, өзүнө да убакыт бериш керек жана билим алыш керек. Билим алып, дайым жаңы технология, жаңы немелер менен тааныш болуш керек. Ошондо аялда аз акча болсо деле өзүнү жакшы алып жакшы сезет да. Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Достор, Гүлзина апасы экөө бул жерде мээнет кылып жаткан 2 гектар ферманы биз кыдырып чыктык. Гүлзина, папаңыз келем деп атат дейсизби? Ооба, азыркы учурда атама виза даярдап атабыз. Келип жардам берип, өз Кыргызстандагыдай, айылдагыдай өзүнү сезип. Ириңиз айтпайбы, апамды жиберчи деп? Чок, ал атамды алдыргыла, чакыргыла деп атат. Атам келсек, толук үй бүлө болуп, бизге жардамчы болуп, жакшы болот. Көрүп эле мен канча идея алдым, канча мотивация алдым. Биздин мекендештерибиз болот керек келип. Ооба, мага ар түрдүү сунуштар түшүп атат азыркы убакытта. Партнер боломун деп, анан жана акчалай жардам керекпи, сен өзүң жалгыз кыйналып атасың, сага акчалай жардам топтоп берейли деп атышат. Бирок мага акчанын кереги жок. Акча керек болгондо мен мындай эмелерди ачып идеялар болбойт эле. Мага ошол жардамыңыздар эле келип, конокко келип бизге жакшы маанайда ушу жерде туулган күн, түшө той, ар кандай кечелерди өткөрүп кетсеңиздер, ошол мага аябай чоң жардам болмок. Келиңиздер, биздин агро халал ферма жана эс алуу жайына келип эс алып кетиңиздер. Терең ыраазычылык билдиребиз. Сонун иш баштап жаткан экенсиз. 1-2 жылдан кийин Кудай буйрса дал ушул толгон боз үй, толгон элдин арасында дагы бир интервью жасаганга убада беребиз. Достор, Чикагодагы Кыргыз агро чарбасы тууралуу берүү атайын TV1 KG жана улуттук канал үчүн тартылды. Алып баруучу мен Санат Жумакадырова болдум. Кайра дагы кийинки кызыктуу берүүлөрдөн жолугушканча.